Мага 4 000 сом бере кой, эртең 80 000 сом кылып берем десе, эмнени дөөрүп жатасың дешиңиз мүмкүн. Бирок ага ишенип акчасына күйгөндөр бар экен. Кантип дебейсизби? Соц тармакта Рамазан Бакиев деген аккаунт Аллах үчүн мусулмандарга жардам кылам, акчаңы криптовалютага салып, көбөйтүп берем, укмуш байып кетесиң дейт экен. Бизге мындан жабыркаган 2 аял кайрылды. Алар тууган урукка шерменде болбойлу деп аты жөнүн атагысы келген жок. Алдангандардын бири 34 000 сомго күйгөнүн айтып сыздап жатат. Ал 31 жаштагы кош бойлуу келин. 2 уулу менен жалгыз бой отурган. Жолдошумдан жардам болбогону үчүн иштеп калайын дегем дейт. Рамазан менен Telegram аркылуу жазышыптыр. Ага алгач 5 000 сом которот, эртеси 120 000 сом уттуңуз деп сүйүнчүлөгөн. Анан ал акчаны жөнөтүш үчүн салык төлөш керектигин айтып 14 900 сом таап кел деген. Байкуш келин телефонун сатып, алтын буюмдарын ломбардка коюп, карыз алып жөнөткөн. Ошону менен токтоп калбай, дагы бир шылтоо менен 14 000 сом алган. Андан кийин да 17 900 сом сураганда алданганын билген. Акчамды кайтар десе, номерин блоктоп салган. Ошол бойдон таба албай калдым деп ыйлап жатат. Ошентип жалгыз бой аял карызга батып кала берди. Моя цель – помогать как можно большему количеству людей, ведь Аллах видит благие деяния. С помощью моего канала сотни людей ежедневно закрывают свои долги, кредиты, покупают лекарства детям. Подписывайтесь и принесите в свой дом счастья. Рамазанга алданган экинчи келин декретте отуруп иштейин деп ойлогон. Андан инвестициялык компанияга салам деп 4 000 сом алыптыр. Bir günden кийин 124 000 сомго көбөйдү деп, баягы эле ыкма менен 14 900 сом киреше салыгын төлөсөң, акча картаңа түшөт деген. Ал жакшы, ошондо эле шекшип калып токтотуптур. Күйөөмө айтпай акча которуп ийдим эле деп азыр өкүнүп жатат. Алданган келинди Мирбек Атабековдун Рамазан элге жардам берип жатыпсың. Мен да кыска убакытта 165 000 сом таптым деген жасалма видеосу менен тузакка түшүрүптүр. Рамазан Бакиев деген Instagram аккаунтту карасак, сүрөттөрүнүн алдына акчамды кайтар деп жазган бир нече комментарийди көрдүк. Бирок ал өчүрүп, тазалап, жазгандарды блоктоп турат экен. Мындан улам ага алдангандар арбын десек болот. Бул шылуун өзүн диндар, такыба көрсөтүп, баракчасына ата-энесин Меккеге алып барып, жубайы, достору менен дин жолунда жүргөндөй сүрөттөрдү жүктөп койгон. Аккаунтту болсо быйыл 31 мартта эле ачыптыр. Ал башка эле бирөөлөрдүн сүрөттөрүн колдонуп жатышы да мүмкүн. Алдамчыны текшериш үчүн мен да Telegramдан жазып көрдүм. Ал кебелбей туруп 4 000 сом жөнөтө кал. Эрте менен 80 000 сом аласың деп шыпылдады. Видео чалуу аркылуу сүйлөшпөйлүбү десем макул болбой, ушул видеону жиберди. Мне в день пишут по 200-300 человек, и если я буду всем что-то доказывать, то у меня просто не останется времени на работу. Я работаю с теми людьми, кто мне уже доверяет. Вы можете сами зайти в мой канал и посмотреть отзывы о работе с моими клиентами. Там видно, как проходит работа со мной. Аны көрүп, видео жасалма интеллектте жасалганын дароо түшүндүм. Анткени оозунун кыймылдары дал келбей жатат. Бул мындай чыныгы адам эмес. Ал эми акчаны Optima банктан ачылган Шабданалиев Аманбол Шабданалиевичке таандык картага которууну сунуштады. Ушул жерден айта кетели, урматтуу укук коргоо органдары, ушул шылуунду таап жазалаңыздар. Мына толук аты жөнү турат. Optima банкка да кайрылам. Ушул картаны блоктоп коюңуздарчы, мына алдамчыны. Жогоруда жабырлануучулар дагы Optima банктын картасына акча которгон. Алардын бири Шаршеев Ийгилик Бакытбековичке катталган эсепке которуптур. Мен расмий түрдө иштейм деп паспортун жөнөттү эле, жасалма экенин байкадык. Ал эми брокердик ишмердүүлүккө алдым деген лицензиясын финансылык көзөмөл кызматына жөнөтсөк, анысы да жасалма экенин билдиришти. Бул шылуунга жазгандан кийин качан которосуң деп жаныңды койбойт экен. Сынап көрөйүн деп аялым акча бербей койду десем, акыл үйрөтүп кирсе болобу? Эмне үйдө акчаны аялың кармайбы? Ал эркектин иши да.
мындан кийин мындай кылбай жүр деп намыска тийди. Булар психологиялык жактан да басым кылып алдайт экен да көрсөң. Соңунда көрөрмандарга кайрылып кетели. Эч жерде оңой акча жок. Бекер быштак капканда деп жөн жерден айтылган эмес. Бирөө келип эле акчаңарды көбөйтүп берем десе ишенбеңиз. Соц тармактан жазгандар болсо такыр эле жолугуңуз. Азыр эч ким жөндөн жөн акча бербейт. Жада калса жакын тууганыңа барып жалдырасаң араң жардам берип жаткан заманда бейтаныш бирөө келип сизди байытып жибербейт да. Мындай ойлонсоңуз, ак эмгек менен тапканга эмне жетсин? Аман туруңуздар.